Баарыңыздарга салам. Бүгүнкү биздин темабыз кыргыз жазуусунун тарыхы. Алгач эле жазуу деген эмне, ошол жөнүндө токтолуп кетсек, жазуу бул графикалык белгилердин жардамы аркылуу ой сезимди, тыгыштуу речти, кандайдыр бир нерсени бетине чагылдыруу үчүн колдонулган каражат. Ал оозеки кептин убакыт мезгилге, аралык мейкиндикке байланышкан муктаждыгына байланыштуу пайда болгон. Жазуунун 3 түрү бар. Бул биринчи пиктографиялык жазуу. Пиктографиялык башкача айтканда сүрөттүк жазуу, латын сөзүнөн picture сүрөт дегенди түшүндүрөт. Бул жазуунун эң байыркы түрү болуп эсептелет. Анда кандайдыр бир кабарды, ойду билдирүү үчүн чагылдырган сүрөттөр тартылган. Ал эми экинчи бул идеографиялык жазуу. Идеографиялык жазуу бул грек сөзүнөн алганда идея, ой, түшүнүк дегенди түшүндүрөт. Жазуунун бул түрүндө ар бир түшүнүк сөз атайын белгилер, башкача айтканда идеограммалар менен туюнтулган. Баяндалуучу ой тийиштүү түшүнүктөрдү билдирген шарттуу белгилер аркылуу жазылган. Азыр идеографиялык жазуунун үлгүсү Кытай, Япония, Корея жана башка ушундай сыяктуу өлкөлөрдө колдонулат. Андан кийинки жазуу бул фонографиялык жазуу. Фонографиялык жазуу жазуунун эң жогорку өнүккөн түрү болуп эсептелинет. Мындай жазуу айрым бир элде муундарга карата белги кабыл алынса, көпчүлүк элде тыгыштык белгилери кабыл алынган. Тактап айтканда ар бир тыгышка бирден белги тамга алынган. Азыркы учурда кыргыз жазуусу да ушунун негизинде алынган. Ал эми кыргыз жазуусунун пайда болушуна токтоло турган болсок, кыргыз эли өзүнүн улуттук жазуусуна улуу Октябрь революциясынан кийин гана ээ болгон. Бирок мындан революциядан мурдагы мезгилдерде кыргыздар эч кандай жазууну билген эмес, башкача айтканда жазуусу болгон эмес деген жыйынтык чыгарууга болбойт. Археология жана тарых илимдеринин маалыматтарына караганда, кыргыз эли бир нече жазуу системасын пайдаланып келген. Кыргыз эли колдонгон жазуулар болуп, булар Орхон Енисей жазуусу, байыркы уйгур жазуусу, араб жазуусу жана алфавит латын жазуусу болуп эсептелинет. Ал эми байыркы түрк элдери, тагыраак айтканда түрк уруулары жөнүндө эң алгачкы эскерүүлөр бул Орхон Енисей жазууларына келип такалат. Орхон Енисей жазуулары, Орхон жазуулары эң алгач 1989 жылы Ядринцевдин экспедициясы тарабынан Монголиядагы Кошо Сайдам аттуу аймакта табылган. Андан ал жактан Култигин, Билге Каан, Тоникуттун жазуулары табылып, аны Томсин жана орус окумуштуусу Радлов тарабынан чечмеленген. Ал жакта бир гана байыркы түркчө эле эмес, Кытай жазуусу менен да жазылгандыктан ошол менен чечмелөө бир аз дагы жеңилирээк болгон. Мындан сырткары Енисей жазуулары азыркы Россиядагы Тува, Хакас, Алтай автономиялык областтарынан өткөн Енисей дарыясынын жээктеринен табылган. Бул жакта байыркы түрктөргө таандык 150ден ашык жазууларды көрүүгө болот. Бул жактагы жазуулар негизинен эле 5-8 кылымдардагы түрк урууларынын үрп адаты, маданияты, жашоо тиричилиги жөнүндө баяндалат жана бул жазуулар көбүнчөсү бир гана таштарга эле эмес, идиш аяктарга, чополорго да жазылып, ал эми таштар көбүнчөсү адамдардын каза болгон адамга арналып, анын басып өткөн жолдорун баяндап жазылган. Бул жактагы Орхон Енисей жазуулары негизинен 38 тамгадан турат. Бул тамгалар ошол убактагы байыркы түрк урууларынын муктаждыктарынан келип чыккан деп айтылат. Анткени бул жактагы бир эле тамга байыркы түркчөдөгү эп деген сөз эле бир сөз, бир тамга сыяктуу кылып, алар өздөрүнө тамга алфавит чыгарган. Мындан сырткары бул түрк урууларынын жазуусундагы алфавиттерди эң алгач санскрит жазууларына окшоштуруп, бул түрк уруусуна таандык эмес деп ойлошкон. Бирок кийинчерээк бул сөздөрдү чечмелегенден кийин ал жактагы эң көп колдонулган сөз түрк деген сөз көп колдонулганын айткандан кийин бул түрк урууларына таандык деп Томсин айтып, бул азыркы учурда Орхон Енисей жазуулары бул байыркы түрктөргө таандык экени талашсыз айтылып келет. Байыркы уйгур жазуусу. Уйгур жазуусу 9-10 кылымдарга чейин Орхон Енисей жазуусу колдонулгандан кийин пайда болгон. Түрк уралары бул жаңы жазууга өтүшкөн. Бул жазуу уйгур деп аталышынын себеби аны уйгурлар Согди алфавити негизинде түзүшкөн. Эстиктердин көбү уйгурлар жашаган аймактардан табылган. Алфавит 5 үндүү, 17 үнсүз тамгадан туруп, 28 тыбышты белгилеген. Түзүлүшү Орхон Енисей жазуусуна окшош. Бул жазуу менен
көп чыгармалар жазылган. Мисалы: Огузнаме, Мухаббатнаме, Кутактуу билик. Уйгур жазуусу түрк элдерине, анын ичинде кыргыздардын бабаларына да орток мурас болуп саналат. Кийинки жазуу бул араб жазуусу. Араб жазуу дүйнөдө таралышы боюнча латын жазуусунан кийинки эле орунда турат. Араб жазуусунда 28 тамга болгон. Алар сөз башында, ортосунда жана аягында келүүсү менен айырмаланып, оңдон солду карай жазылган. Араб жазуусу Орто Азия калктарына ислам дининин тарашы менен тараган. Ислам дининин ыйык китеби Куранды башка тилге которууга тыюу салынган жана бардык диний жөрөлгөлөр араб тилинде жүргүзүлүп, жергиликтүү тилдер кысымга алынган. Мындай кырдаалдар эски түрк тилдеринин унутулуусуна алып келген. Түрк элдери бул жазууну 1000 жылдан ашык мезгил колдонду. Кыргыз эли революцияга чейин орток түркия тилин, анын графикалык системасы болгон араб жазуусун колдонуп келди. Бул араб жазуусу менен Ишеналы Арабаев, Молдо Кылыч жана Осмоналы Сыдык уулу өз китептерин жазган. Кийинки реформаланган араб жазуусу бул Октябрь революциясынан кийин араб жазуусу кыргыз тилинин өзгөчөлүктөрүнө мүмкүн болушунча ылайыкташтырып реформаланган. Бул алфавитте 25 тамга болгон, 4 үндүү, 20 үнсүз жана 1 кыбачы ичкертүү белгисин аткарган. Бул алфавит менен 1924-жылы биринчи кыргыз гезити Эркин тоо жарыкка чыккан. Бул жазуу менен 1930-жылдарга чейин колдонулуп, кыргыз маданиятынын түптөлүшүнө чоң салым кошкон. Өзүңүздөр күбө болгондой, жогоруда бир нече жазуунун тарыхына токтоло кеттик. Анын катарында бул латын жазуусу. Латын жазуусу бул башка түрк элдери менен бирдикте кыргыз эли да 1928-жылдан тартып латын жазуусуна өтө баштаган. Латын жазуусу жер шаарында кеңири тараган. Башкача айтканда биздин заманга чейинки 7-кылымдарда пайда болгон. Түрк элдеринин жазуусу араб алфавитинен латын алфавитине өткөрүү маселеси 1926-жылы март айында Бакуда өткөн. 1929-жылдын аягына чейин басма сөздөрдө эки алфавит катар колдонулуп келди. Кийинчерээк 1930-жылдан баштап гана бардык жерлерде латын алфавити колдонууга өттү. Кийинки жазуу бул Кирилл жазуусу болуп эсептелинет. Кирилл жазуусу 1940-жылы кыргыз эли латын алфавитинен Кирилл алфавитине өтө баштаган. Кирилл алфавити орус тилинин алфавитинин негизинде түзүлгөн. Анда 36 тамга бар. 33-ü орус алфавитиндеги тамга жана кыргыз тилинин өзгөчөлүгүнө ылайык кошулган бул Ö тамгалары болуп эсептелинет. Жыйынтыктап айтканда кыргыз жазуусунун тарыхы өтө бай жана татаал жолду басып өткөн. Биздин ата бабаларыбыз ар кайсы доордо ар түрдүү жазууларды колдонуп, өз маданиятын жана тарыхын кийинки муундарга жеткире алган. Бул биз үчүн сыймык жана тарыхыбызды терең изилдөөгө чоң мүмкүнчүлүк кошуп берген.